Урматтуу мекендештерим, кадырлуу кыргыз калкым. Бүгүн 2015 жылдын 15 январы. Менин Ош шаарынын мэрлигинен кеткениме мына туп-туура 1 жыл болду. 1 жыл илгери Ош шаарынын мэрлигине болгон шайлоо өтө ыплас жолдор менен өтүп, каракчылык жана бандиттик ыкма кеңири колдонулду. Борбордук бийлик мага каршы маалымат согушун ачып, мамлекеттик телеканалдар аркылуу инсандык абийириме шек келтирген жалган кабарларды элге кеңири таратып турду. Бийликтегилер 100 миңдеген оштуктардын үнүн укпай, чыркыраган чындыкты төбөлөп, өздөрү каалагандай натыйжага жетишишти. Ошол күнү митингге чыккан 10 миңдеген талашташтарымды сабырдуулукка үндөп, мен кызматты эмес, элимдин тынчтыгын жана мамлекеттин бүтүндүгүн тандап алдым. Бийликке жолтоо болбойн деп, 1 жыл бою унчукпай, ички саясатка кийлигишпей, жеке чарбалык жана партиялык иштер менен алек болуп келдим. Бирок бийликтин мага карата саясий куугунтугу күчөп, борбордук телеканалдар жана бакма басылмалар кайрадан менин абийириме шек келтирген жалган ушактарды кеңири тарката баштады. Башкы прокуратура мага каршы кылмыш ишин ачып, мени катардагы кылмышкер, коркунучтуу коррупционер катары дүйнөлүк коомчулукка көргөзгүлөрү келди. Андыктан мен ар кандай ушак айыңдарга бөгөт коюу үчүн чындыкты элге туура жеткирүү максатында сиздерге кайрылууну туура таптым. Эң алгач менин тагдырыма кайдыгер болбой, эл үчүн аткарган эмгегиме оң баа берип, маалымат каражаттары аркылуу мага моралдык колдоо көрсөтүшкөн мекендештериме терең ыраазычылык билдиремин. Эми кеп башынан болсун. 2014 жылдын 27 ноябрында башкы прокуратура мага каршы кылмыш кодексинин 304 беренеси боюнча кылмыш ишин ачып, Ош шаардык соту болсо чагылгандай тездик менен ошол эле күнү камакка алуу чечимин чыгарды. Ош шаардык прокуратурасы бизди эмилегелеген эстакадалык көпүрөнүн курулушунан кыйкым таап, мага коомчулукка аймактын борбордук бийликтен болгон экономикалык көз карандысыздыгы, жалган элес калтыруу жана Ош мэриясынын аткарып жаткан жумуштарды өзүнүн жеке ийгилиги катары көрсөтүү аракетин көргөн деген акылга сыйбаган саясий айып тагууда. Сталиндик репрессияны эске салган саясий мүнөздөгү мындай айыпты мен кескин түрдө четке кагам. Бул өткөн кылымдын 30-жылдары бейкүнөө атууга кеткен Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Төрөгүл Айтматов, Абдыкадыр Орозбеков сыяктуу кыргыздын миңдеген азаматтарына тагылган, борбордук бийликке кутумдук кылган, улутчул мамлекет курууга умтулган, контрреволюционер деген саясий айыпты эске салат. Мага да эл душмандарына тагылчу, коомчулукка аймакты борбордук бийликтен болгон экономикалык көз карандысыздыгы боюнча жалган элес калтырган деген саясий айып тагылууда. Андыктан мен бул кылмыш иште бийликтин мага ачыктан ачык жасаган саясий куугунтугу деп билемин. Жалпы журтка жакшы маалым, биз өз кезегинде көп улуттуу калктын достугунун, бакыттын жана ынтымак ырашкерликтин данекери болсун деген аруу тилек илгери үмүт менен Оштогу эстакадалык көпүрөнүн курулушун баштаган элек. Анткени 1947-50 жылдары курулган эстакадалык көпүрө техникалык жактан жараксыз болуп, андан өткөн жүргүнчүлөр менен автоунаалар үчүн чоң коркунуч жаралган. Көпүрөнү ремонттоо же реконструкциялоо мүмкүн эмес экендиги жөнүндө Гипростройдун, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чечимдери жана корутундулары, курулушту сертификациялоо боюнча түштүк регионалдык башкармалыгынын, шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгынын, сейсмикалык туруктуу курулуш боюнча Кыргыз илим изилдөө долбоорлоо институтунун корутундулары бизге келип түшкөн. Ошондуктан мамлекеттик мекемелер чыгарган бул техникалык корутундулар көпүрө аркылуу автоунаалардын жүрүүсүн, тоннел аркылуу жүргүнчү адамдардын өтүүсүнө тыюу салынган жана анын ордуна жаңы көпүрөнү куруу сунушталган эле. Эгерде
Ош шаардык мэриясы мамлекеттик мекемелердин бул талаптарына көңүл бөлбөй, эски көпүрөнү колдоно берсек, бөрк алды десе баш алган укук коргоо кызматкерлери бизге каршы дароо эле кылмыш ишин козгошмок. Бирок адилеттик үчүн айтып коюу парыз, биз эстакадалык көпүрөнү бирөөдөн корккондугубуз үчүн эмес, жалпы Ош шаарынын тургундарынын коопсуздугун камсыздоо максатында элибизге жүздөгөн жылдар кызмат кылсын деген тилекте баштаган элек. Заманбап жана сапаттуу эстакадалык көпүрөнүн курулушун баштап жатып, биз эң оболу карапайым калктын кызыкчылыгын эске алганбыз. Биздин бийликтин бийик тепкичинде отурган кээ бир жетекчилер Оштогу көпүрөнү эч кандай долбоору жана корутундусу жок куруп баштаган деп айтып жатышат. Бул карандай калп. Бул курулуш мамлекеттик экспертизалык департаментинин корутундусунун негизинде башталган. Корутундуда мамлекеттик экспертизалык департаментинин жетекчилери жана кызматкерлери курулуш иши бекитилсин деген чечим чыгарып кол коюшкан. Демек, Ош шаардык мэриясы эч кандай өзүм билемдикке жол берген эмеспиз. Тескерисинче, курулуштун уруксат кагаздарын толук топтоп, заманбап долбоор жасалып, мамлекеттик экспертизадан өткөрүп, андан соң гана ишти баштап жатабыз. Ошондой эле архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттиги эстакадалык көпүрөнүн курулушунун биринчи этабын баштоого уруксат берген корутундусу бар. Бул көпүрөнүн курулушу алгач депутаттардын Ош шаардык кеңешинин кеңейтилген бюджеттик отурумунда каралып, талкууга алынып, алардын макулдугу менен 2013 жылдын титулдук баракчасына киргизилип, анын аткарылуусу Ош шаардык кеңешинин 2013 жылдагы номер 77 токтом менен бекитилген. Андан сырткары, бул маселе шаардын активи менен өткөрүлгөн жыйындарда жалпыга маалымдоо каражаттары айрыкча жергиликтүү телеканалдар аркылуу байма-бай чагылдырылып, коомчулукка жеткирилип турган. Бул чечимдер биз баштаган улуу иштин мыйзамдуу экендигин ташка тамга баскандай көрсөтүп турат. Демек, Ош шаардык мэриясы көпүрөнүн курулушун бардык нормативдик документтерге таянып туруп баштаганы анык. Бул документалдуу далилдерге мага карата ачылган кылмыш иши саясий максатты көздөп турганын тастыктоодо. Башкы прокуратура жана бийликтеги кээ бир төбөлдөр Мырзахматов жеке амбициясынын айынан көпүрөнүн курулушун тиешелүү каражаты жок эле баштады деп айтууда. Бул да карандай жалган. Биз калкыбыз үчүн башыбызды тобокелге сайып, мамлекеттик мыйзамдарды сактоо менен Ордолуу Оштун транспорттук каттамдарын жакшыртуу максатында эстакадалык өтмө көпүрөнүн курулушуна белсенип киришкен элек. Курулушту бүткөрүү үчүн биз финансылык кошумча булактарды таап, салык топтоону жаңы деңгээлге көтөрүп жаткан элек. Аткарам деген бекем эрк, көкүрөктө калкым деген дем болсо, ага кошумча жалпы эл колдоп турса, каражат сөзсүз табылмак. Анын үстүнө менин 2013 жаңы жылдык билдирүүмдө айтылгандай, биз шаарыбыздын бюджетин 2015 жылга карата 2 миллиарддык четке жеткирүүнү алдыбызга максат кылып койгон элек. Ошондуктан курулуштун биринчи этабына жергиликтүү бюджеттен чү дегенде эле 100 миллион сом каралган. Көп түкүрсө көл болот демекчи, кары жашы дебестен, улутуна, жашаган аймагына карабастан, миңдеген атуулдарыбыз өз салымдарын кошууга даяр турушкан жана кошо башташкандыгы жалпы журтка белгилүү. Мен жоопкерчиликтүү түрдө билдирем, эгерде бийлик бизге бут тоспой, шайлоодо бандиттик ыкма колдонулбаса, бүгүн эстакадалык көпүрөнүн курулушу аяктап калмак. Ага тиешелүү каражат да жергиликтүү бюджеттен эле табылмак. Эң өкүнүчтүүсү, бийликтин чылпагын алам деп көзүн оюп алган орой аракетинен Ордолуу Оштун көп улуттуу карапайым калкы запкы чегүүдө. Мен мага карата жасалып жаткан бийликтин саясий куугунтугуна эмес, элибиздинге жасалган акыйкатсыз мамилеге жаным кейип турат. Көпүрөнүн курулушунун алгачкы этабы болгон капсула салуу аземине Ош шаардык мэриясы тарабынан президент, өкмөт башчысы баш болгон борбордук бийлик өкүлдөрүнүн, жогорку кеңештин депутаттарына официалдуу түрдө чакыруу жөнөткөн элек. Бирок тилекке каршы
Биздин аруу тилек менен башталган улуу демилгебиз өлкө жана өкмөт баш тарабынан колдоо тапкан жок. Атүгүл азем мезгилинде де өкмөт башчы Кара Суу шаарында, ал эми өлкө башчысы Ноокат шаарында болуп туруп, Оштун жалпы коомчулугу катышкан иш-чарага катышуудан баш тартышты. Эгерде биз баштаган иш мыйзамсыз болсо, курулуштун эч кандай документациясы жок болсо, анда неге алар келип же тийиштүү органдар аркылуу курулушту өз мезгилинде токтотуп коюшкан жок. Анда не себептен биз баштаган улуу ишти бүгүнкү күндө улантып жатышат. Көрсө алар мени саясий оппонент катары көрүшкөн экен. Бүгүн жараткан Кудай алдында айтып коюшум абзел. Мага саясий упай топтоо эмес, ордолуу Ошту өнүктүрүү, элим үчүн кызмат кылуу маанилүүрөөк эле. Колубуздагы документтер көргөзүп тургандай, көпүрөнү куруудагы бардык иш-аракеттер мыйзамдарда көрсөтүлгөндөй процедуралык талаптарды сактоо менен жүргүзүлгөн. Ошого карабастан ар кандай жолдор менен мени кылмышкер катары айыптап, эл душманы катары көрсөтүүгө аракеттенишүүдө. Бул көпүрө бүткөрүлсө, шаардагы эң чоң көйгөй болуп эсептелген транспорттук каттамды жеңилдетүү маселеси чечилмек. Айрым бийлик төбөлдөрү биздин эл үчүн аткарган ушундай чечкиндүү кадамдарды колдоонун ордуна арт тараптан бут тосушуп, мага өз билемдик менен иш жүргүзүүдө деген саясий дооматтарды эл арасына байма-бай таркатууга аракеттенишип, акылга сыйбаган жалган жалааларды жаап келишти. Алар эстакадалык көпүрөнүн курулушунун наркы 900 миллион сом экен деген ушактарды да таратышты. Бирок көпүрөнүн наркы чындыгында болгону 489 миллион сом эле. Тарыхта жол салам, көпүрө курам, мечит тургузам деген элдик демилгеге ата-бабабыз алакан жайып, ишине ийгилик каалап, бата тилеп келишкен. Ал эми бизде баары теңирден тескери болду. Эстакадалык көпүрө курабыз деген аруу тилегибизде саясий көз караштан улам гана бийлик төбөлдөрү туулбай жатып туна чөктүрүп жиберишти. Анткени мен бийликчил СДПК партиясынын эмес элем. Себеби биз жетектеген Улуттар биримдиги партиясы бийликтин кемчиликтерин ачык айтып, бийликтегилердин коррупциялык иштерин көзгө сайып көргөзүп турган болчу. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дегендей, бийликтегилер менен саясий көз карашыбыз дал келбеген үчүн биздин демилге тебелендиде калып, бүгүн мен саясий куугунтукка туш болуп отурам. Бирок биз сунуштаган көпүрөнүн узундугу 345 метр болчу. Ал эми бүгүнкү бийликтики 260 метр болуп жатат. Биздин долбоордо көпүрө 9 балдан жогорку жер титирөөгө чыдайт. Булардыкы 9 балдан төмөн болууда. Көрүнүп тургандай, азыркы шаар жетекчилиги көпүрөнү бир кыйла кыскартып, сапатына доо кетирип, көлөмүн олуттуу кичирейтип койду. Эгерде эстакадалык көпүрө долбоордон 1 эле метр кичирейсе, анда ага коюлган техникалык жана эстетикалык талаптар толугу менен ишке ашпай калууда. Анда жол тыгындарын азайтуу боюнча маселе толугу менен чечилбей каларына шек жок. Биз көпүрөнүн астындагы Ош базарын шаардын четине жапалак тарапка көчүрүп, ал үчүн 45 гектар жерди өздөштүрүүнү алдыбызга максат кылган элек. Ал жерге менчик эмес, муниципалдык базар курууну баштап калганбыз. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, андан түшкөн 1 жылдык каражат көпүрөгө кеткен чыгымды толук актайт болчу. Биз элге берген убадан аткарып, Унаа базарын жапалакка көчүрүп, аны муниципалдык базар кылып ишке киргизип койгон элек. Базардан топтолгон каражат бир чиновниктин же бизнесмендин эмес, элдин чөнтөгүнө түшө баштаган болчу. Мына ошол пландын баары бүгүн бузулуп, кайрадан коррупциялык көмүскө ыкмалар активдешип кетти. Башкы прокуратура бизге 27 миллион сомду максатсыз пайдаланды. Мамлекет 27 миллион сомго чыгымга учурады деген айыптагууда. Бирок бизде колдонулган ар бир тыйын боюнча фактылар, тиешелүү документтер бар. Бул жалган жала. Азыр бийликчил басма сөз каражаттары чындыкты бурмалап, калпты чындай айтып, элди ындандырууга аракет кылышууда. Агы илет, бирок сынбайт дегендей, чындык акыры жеңерине биз ишенебиз. Биз жараткандын алдында тазабыз. Мамлекеттин казынасына бир да тыйын зыян келтирбегендигибиз үчүн
бийлик калпты чындай айтууга аракеттенүүдө. Андай арам аракеттердин аягы аябай өкүнүчтүү аяктарын эскертип коюу менин атуулдук парзым. Бийлик мага каршы кылмыш ишти быйыл өтчү парламенттик шайлоо алдында атайы козгоп жатат. Ошондуктан Ош шаардык сотунун судьясы Матисаков жабык соттук отурумда мага карата сырттан баш коргоо чарасын өзгөртүп, камакка алынсын деген мыйзамсыз чечим чыгарды. Баш коргоо чарасы камакка алуу жолу менен жүргүзүлсүн деген тыянак чыгарып, суранууга тергөөчүгө ким укук берди? Эмне себептен бир дагы чакыруу кагазын бербестен туруп, мени чет өлкөдө жүргөндүгүмдөн пайдаланып, мындай кадамга барат. Анткени бийликтин максаты мени эптеп убактылуу кармоочу жайга кармаган соң, тергөөнү узак мөөнөткө чейин созуп, парламенттик шайлоону өздөрү каалагандай өткөрүп алуу. Бийликтин максаты эптеп биздин Улуттар биримдик элдик партиясын шайлоого жеткизбөө, жетсе да бурмаланган фактылар аркылуу элге жаман көрсөтүү. Бийлик төбөлдөр ушундай жолдор менен бизди басынта албастарын билип, жумурай журттун арасында мурдагыдан да чоң колдоо аларыбызды сезишип, жогорку кеңешке шайлоо жакындап бараткандыктан чукул чара көрүү максатында кара санатайлык менен мени жана менин санаалаштарымды кылмышкер катары көргөзүү боюнча пландуу кадамдарга барышууда. Бирок мен авторитеттүү түрдө айткым келет, бийликтин басымына жана саясий куугунтуктарына карабай, биздин Улуттар биримдиги партиясы парламенттик шайлоого сөзсүз катышат. Кудай буйруп, калкыбыздын колдоосуна ээ болуп, парламентке келгенде биз адилеттүүлүк, акыйкаттык жана чындык үчүн күрөшүбүздү талыкпай уланта бермекчибиз. Биз бүгүнкү бийликтей саясий оппоненттерге сот жана укук коргоо органдарын мыйзамсыз колдонуу аркылуу куугунтук жасоого эч качан жол бербейбиз. Анткени биз ар дайым акыйкаттык, чындык тарапта болуп, зөөкүрлөр менен коррупционерлерди эмес, алсыздар менен чындык издеген элди коргоого алабыз. Мага карата саясий куугунтукту уюштуруу менен бийликтеги кээ бир кошоматчылар, тендерчил коррупционерлер өздөрүнүн жылуу орундарын сактап калууга аракет жасап жатышат. Ушундай саясий буйрутмаларды аткаруу улантыла берсе, анда Кыргызстанда эч ким иштебестен кол куушуруп отурууга туура келет. Анткени бүгүн иштеп жаткандардын эртеңкисине ким кепилдик бере алат? Албетте эч ким кепилдик бере албайт. Мен сунуштайт элем, чыныгы кылмышкерлерди издеп көрбөйлү, урматтуу туугандар. Миллиардтаган акчаларды элдин чөнтөгүнөн уурдагандарга издөө жарыялайлы деп сунуштап көрбөйлү бийликке? Маселен, вице-премьерлердин бири СДПК партиясынан жарым жылдын ичинде анын компаниясы 74 тендерди утуп алыптыр. Муну депутат Максат Сабиров күнүгө парламенттин трибунасынан айтып жатат. Президенттен талап кылып көрбөйлүбү? Келиңиз, чара көрүңүз деп. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып жатат. Жарым жылда 74 тендер утуп алыптыр деп. Андан сырткары дирекцияны алып көрөлү. 2 миллиард акчанын дайыны жок. Мына депутаттар көтөрүп чыгышты бул маселени. Ошол дирекциянын жетекчилигине иш козгоп, эл аралык издөө жарыялап көрбөйлүбү? Анан угуп турайлы, алардан кандай жооп болор экен? Маселен, Батукаев боюнча эл аралык издөө жарыялап көрүштү эле, анын эжеси биздин чоңдордун оозун жап кылбадыбы? Тиги мынча алган, мунусу мынча миллион алган деп. Же болбосо Кадыржан Батыровго жарыялап көрөйлү. Канчалаган кан төгүлдү, эмнелерди гана айтпаган. Урматтуу туугандар, бийликтен талап кылайлы. Андан кийин угуп туралы. Кадыржан Батыров эмне деп жооп берет экен? Жок. Бийлик аларга эч кандай эл аралык издөө жарыялай албайт. Бүгүнкү бийлик жалаң элим деген, жерим деген, чыныгы кыргызым деген, ала тоом деген, ак калпагым деген гана эр азаматтарга издөө жарыялайт. Келиңиздер, 3 жыл ичинде Кыргыз газды 50 миллион долларга банкрот кылып, текейден арзан саттырып жиберген жетекчилерге иш козголушун талап кылып көрбөйлүбү бүгүнкү бийликтен? Ал эми энергетика тармагын кризиске тушуктургандарга, арзан сатып, кымбат алып, миллиардтаган чыгымдарга дуушар кылгандарга иш козголушун тарап кылбайлыбы? Издөө жарыяла деп талап кылып көрбөйлүбү? Бийликтен кандай жооп угат экенбиз? Мына, Кумтөрдү алайлы.
миллиардтаган доллар чыгымга кириптер кылган биздин чиновниктерге иш козгоп көрбөйлүбү? Банк ячейкаларынан миллиондорду уурдаган эркулдарга иш козгоп көрбөйлүбү? Талап кылып көрбөйлүбү бийликтен? Иш козгоп, эл аралык издөө жарыялагыла деп кандай жооп бар экенбиз? Мына туугандар, чындык башка жакта. Бүгүн куугунтукка кимдер кабылып жатат? Ушул бийликке кошамат кылбай, бийликтин кыңыр иштерин ашкерелегендерге гана эл аралык издөө жарыяланып жатат. Эми өзүңүздөр карап көрүңүздөрчү. Ким коркунучтуу? Кыргыз коомчулук үчүн Мырзахматовбу, же мен жогоруда айткан тендер байлар менен Галдир байларбы? Мырзахматов жананын командасы керек болсо Кыргыздын эң бир кыйын күндөрүндө, эң бир тагдыр чечер мезгилде билеген казык, башын токмок кылып, элине кызмат кылып бербеди беле? Ошол кызмат үчүн мына бүгүн саясий куугунтукка дуушар болуп отурат. Урматтуу калкым, ак ыйлет, бирок сынбайт дегендей, акыйкаттык, адилеттүүлүк сөзсүз түрдө орнойт. Эгерде баш коргоо чарам өзгөртүлүп, адилет төрөгөө болсо, мен Кыргызстанга келип, адилет сот аркылуу өз чындыгымды жана актыгымды далилдөөгө даярмын. Мен акыйкаттык үчүн, элимдин эртеңки жаркын келечеги үчүн бийликтеги авторитардык жана коррупциялашкан чиновниктер менен күрөштү токтотпой уланта беремин. Албетте, жеңиш биз тарапта болот. Андан эч качан күмөн санабаңыздар. Менин артымда сиздерде мекендештерим жана ак калпак кыргыз элим турат. Азыркы учурда менин негизсиз айыпталып жаткандыгыма тынсызданып жаткандыгыңыздарды мен билип жана туюп турам. Кандай гана кырдаал болбосун, мен касиеттүү элим менен бирге акыйкаттык үчүн күрөшүмдү уланта бермекчимин. Биз сиздер аркылуу күчтүүбүз. Мен элибиздин жаркын жашоосу, адилеттүүлүк үчүн алымдын, күчүмдүн жетишинче эмгектенүүгө даярмын. Башладыкпы? Кайтпайбызбы? Бүтүрөбүзбү? Амин. Кызыл тоону кыян жууп, кырман качат сак болгон. Кыз уланын дүйнө кууп, кырдан качат сак болгон. Кырды тузду жат элге кыйган качат сак болгон. Кылгылыкты кыргызга кылган качат сак болгон. Тулпар тоону кыян жууп, турул болосун сак болгон. Кудагыйсыз, кудасыз күн болосун сак болгон. Кубат күчүн соодалап, пул болосун сак болгон. Кудуреттүү элдерге кул болосун сак болгон. Көгүш тоону кыян жууп, көрк бузулат сак болгон. Көсөмдөр элди алдап, көч бузулат сак болгон. Өзөгүнө өрт таштап, өз бузулат сак болгон. Сөөлөтүнөн ажырап, сөз бузулат сак болгон. Салкын тоону кыян жууп, салт бузулат сак болгон. Намыс түгөп, ар түгөп, нарк бузулат сак болгон. Кара тилди калп минип, карт бузулат сак болгон.